Мен депутат болгондон баштап адамдар менен катылык талап кыла баштады. Шайландым, парламентке кирип баратканда аксакалдар жолугуп алып айтат: "Балам, кыргыйдай тый, макулбу, биз сени колдойбуз." Популярдуу болуп кетсең эле, келген депутат министрлерди карый беришиң керек да, иштейсиңерби жокпу? Эмне деген адамдарсыңар? Биз силерге ишенбедик беле. Болбосо таштагыла, жоголгула деп кыйкырсаң, "О, жайлады да, биз ушундай эле экенбиз." Ал деле бирөөнүн баласы. Бир жолу мен катуу тийген жокмун. Эгерде катуу тийип атсам, агай, катуу тийип атасыз, кичине аша чаап баратасыз, адеп сактаңыз деп айтып койгула, макулбу? Анткени ыймандуу адамдын күзгүсү деп коет. Эгерде бирөөдөн кемчилдик көрсөм, ал менин кемчилдигим, анткени ал менин күзгүм. Жакшы жагын көрсөм, ал менин жакшы жагым, анткени ал менин күзгүм. Эгерде аша чаап баратсам, айтып деп тургула, силерден башка мага ким айтат? Бирок өтө катуу айтпагыла, эмне болуп баратасың дебегиле. Бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүңдүн адебиңди бузба. Бизде ушундай го, бирөө бир адепсиз кылса, эмне түкүрүп атасың? Ал бирдеме десе, анан экөө жакалашып, биринин көйнөгү айрылат, биринин костюму айрылат, сөгүнөт, бети канжалайт, оозунан эмне деген сөздөр чыгат. Болгон эле тигинин адебин оңдоп коем деп бир сөз айткан, туурабы? Бирөөнүн адебин оңдойм деп атып, өзүңдүн адебиңди бузуп алба деген сөз бар. Ошон үчүн мен дагы кыйкырып жооп берип калбайм, бирок жумшак айтып тургула. Макулбу, сүйлөштүкпү? Бир жолу болгон окуя. Бир министр дагы бир андан да чоңураак кызматтагы бирөө келип калды. Аттарын айтканга болбойт, анткени бул адепке туура келбейт. Этикет деген бар, этика деген бар. Анан мен суроо бере баштадым. Бир убакта кыйратып койдум деп, кечинде үйгө келсем, апам бир аз маанай чөгүп калган. Эмне болду десем, "Балам, бүгүн сага жакшы эле жооп берди, суй урмат менен Нурсултан Кадырбекович деп. Бирок сен кичине мындай түшүнүктүү деп кабагыңды бүркөп койдуң деп атпайбы?" Мен болгон эле түшүнүктүү деп туруп, кийинки суроого өткөм, бирок апам ошол жакпай калыптыр. Балам дейт, жакшынакай жооп берип атса, сыйлап урматтап атса, кадырлап атса, өткөн кеткенден бери айтып, Нурсултан Кадырбекович сиз менен эсиңизде барбы, мындай деп атса, сен келип туруп ушинтип койдуң деп, эми апа да катуу айта алган жок. Акырын гана айтып койду. Жакшы эле жооп берди, мынтип, бирок сен кичине түшүнүктүү деп койдуң деп. Ага чейин бир дагы мага сын айта элек болчу. Апамдын жүрөгү ооруп калган, өтө катуу тийди мага. Эртеси эмне кылдым айтып берейинби? Ошол мен түшүнүктүү деп жооп берген адамга телефон чалдым. Алды, бир обедке чакырайын деп аттым эле дедим. Десем, ал да сүйүнүп кетем. Депутат, бир аткаруу бийлигинде бирибизге керек, бизге да колдошуубуз керек болот. Анан өзүм эле барбастан жаш балдарды кошуп эриштеп бардым. Анткени жакшы адамдардын сөздөрүн уксун, ийгилик эткен кишилердин сөздөрүн уксун, бул өтө маанилүү. Анан сүйлөшүп отурдук, жакшы сөздөрүмдү айттым, жылуу сөздөрүмдү айттым, көңүлү көтөрүлдү. Кечинде барып, апама айттым, апа, чайга чакырдым. Эч капы болбоптур. Жүрөгү таза экен, ыраазы болуп кетти, сүйүнүп калды десем, апамдын баягы жүрөгүндө кармаган катуу сезим анан кой берди да. Апакемдин көңүлү үчүн кылдым ошону. Бирок бирдекени билгиле, апанын көңүлү бул жараткандын дагы көңүлү. Апа ыраазы, мен ыраазы, бекер сөз эмес бул. Ата эне ыраазы, Алла Таала ыраазы.